Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Кадамжай районуна караштуу Сары Алтын орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими мен Мурзалиева Жылыскан Закиржановна. Бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү. 2011-жылы 28 январда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин атайын токтому менен ошол кездеги Жогорку кеңештин депутаты, кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун демилгеси менен 12 декабрь улуттук адабият күнү деп кабыл алынган. Чыңгыз Айтматов жана Алыкул Осмонов кыргыз элинин сыймыгы. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык жана профессионал адабиятынын башталышына салым кошкон. Аз жашаса да кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек жасаган алп акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн кайткан Сен күнү. жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым. Өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп, көбүк чачып турган маалым. Ысык көл, өзүң барда мен да бармын. Сен жарым, керек эмне башка жардын. Тагдырдын марттыгына мен ыраазы. Бар тура, кубанарым, мактанарым. Эй көлүм, Бүгүн 12 декабрь заманыбыздын залкары, жаңыча көз караштагы, кара сөздүн чебери, жазган чыгармалары менен улуттук адабиятка чоң бурулуш жасаган, кыргыз атын бүткүл дүйнөгө таныткан улуу инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Төрекулович Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун калеминен жаралган чыгармалар көкүрөккө асылдыктын үрөөнүн сээп, тазалыкка, аруулукка үндөп келет. Жазуучунун улуу көркөм мурасын терең өздөштүрүү, кеңири жайылтуу жана анын гуманисттик идеяларын окуп үйрөнүү өзгөчө мааниге ээ. Чыгармасын бүткүл аалам сүйгөн кандай, тазартып жан дүйнөнү жааган кардай, алгачкы билим берип элеттике, эсиңден дали чыкпайт күйшөн агай. Жерине толгон айды алиманды, Данияр шайыр мүнөз Жамилияңды, Ильяс, Султан Мурат Нургазылар, каармандар классика сабындагы. Түбөлүк, нарктуу, көрктүү салты менен, түптүү тек болсо дагы кыргыз атам, дөңгөрөтүп дүйнөгө алып чыкты, тулпар минип туйлатып Чыңгыз атам. Койчу досум, мени акын дебечи, мен акындын улпагына теңечи, кыргызыңда кандай сонун акын бар, десең келет Алыкулдун элеси. бар бололу. Түгөнбөйлү курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып, жолугушчу жолдор бар.